Бүгін 12 июнда Ысык көлдө 2026 жылғы жайкы туристик мезгилге карата бирдиктүү коопсуздук кызматынын гарнизондук бөлүштүрүүсү өткөрүлүп жатат. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал полковниги Улан Ниязбеков келген. Республиканын башка шаар жана облустарындагы өздүк курам гарнизондук бөлүштүрүүгө онлайн форматта катышууда. Гарнизон! Sizden! Tüzbür! Tüzdeni! Olma! Жолдаш Кыргыз Республикасы министрлер кабинети төрагасы, Ички иштер министринин жана бирликтик коопсуздук кызматынын өздүк курамы бүгүнкү гарнизондук саптык нускага тизилди. Министрдин орун басары, милициянын генерал-майор Урманбетов. Саламатсыздарбы, жолдаштар? Арбаңыздар, урматтуу генералдар, офицерлер, сержанттар, урматтуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, урматтуу иш-чаранын катышуучулары. Бүгүнкү жыйналышта туризмге байланыштуу коопсуздук маселесин карайбыз. Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүү иш-чарасы өлкөбүздүн негизги туристтик аймагы болгон Ысык көл облусунда өткөрүлүп жатканы менен өлкөбүздүн бардык аймактарына түздөн түз тиешелүү болуп саналат. Анткени мекенибиздин кайсы гана булуң бурчунда болбосун, коомдук тартип, эл арасындагы тынчтык жана жалпы туруктуулук бирдей маанилүү. Коопсуз өлкө долбоорун алкаганда Ички иштер министрлиги санариптештирүүгө басым жасап келет. Бул кызматтык автоунааларга орнотулган аппараттар жүрүп бара жаткан учурда дагы 360 градуска бурулуп, жол кыймылдын эрежелерин бузууларды каттай алат. Мындан сырткары өлкө аймагындагы жолдорго 3 буттуу көчмө камералар коюлуп, жол кырсыктарынын жана укук бузуулардын алдын алууга көмөктөшөт. Бул жылы Ысык көл облусунда туризм коопсуздугун жана экологияны коргоону күчөтүү максатында облустук ички иштер башкармалыгынын карамагында кавалериялык взвод түзүлүп ишке киргизилди. Атчан кызматкерлер жетүүгө кыйын болгон аймактарга чейин барышып, тоолуу аймактарда туристтердин коопсуздугун көзөмөлгө алышат.